Всем привет! В этом видео мы с вами вместе прочитаем интереснейший рассказ, который написал Лев Толстой, великий русский писатель. Салам, достор! Бұл видеода біз сіздерменен бірге өтө қызыктуу бир аңгемени окуйбуз. Ал аңгемени Лев Николаевич Толстой аттуу орус жазуучусу жазган болчу. Анда эмесе башында сиздерге окуп кетсем. В Лондоне показывали диких зверей. И за смотрение брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось посмотреть на зверей. Он поймал на улице собачку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачку взяли и бросили в клетку ко льву на съедение. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом. Лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Бул аңгеменин биринчи бөлүгү. Азыр сиздер менен бирге которсок. Лев и собачка деп айтып кеттим аңгеменин аталышын. Лев арстан жана күчүк. Арстан менен күчүк жөнүндө аңгеме. В Лондоне, Лондонда, Англиянын борбору Лондонда, показывали диких зверей. Показывали, көрсөтүшкөн. Жапайы жаныбарларды көрсөтүшкөн. Зверей, звери, жаныбарлар, диких жапайы. Жапайы жаныбарларды көрсөтүшкөн. И за смотрение брали деньгами. Ошол көрүү үчүн смотреть деген сөз бул көрүү, Смотрение бул ошо көрүп келгенге көрүү үчүн акча менен алышчы. Брали алышчы деньгами, акча менен. Или бул же деген байламтабыз. Собаками и кошками. Күчүктөр менен жана мышыктар менен. На корм диким зверям. Жапайы жаныбарларга тамактануу үчүн күчүктөрдү же мышыктарды дагы алышчу экен ошо көрүү үчүн. Одному человеку захотелось посмотреть на зверей дейт. Одному человеку дегенди кантип которобуз? Человек бул адам, ал эми одному бул бир адамга. Кайрадан эстетип кетсем, биз окуп атканда биз караштырып кетебиз кеде, эмне үчүн одному деп окуп атабыз? Бүт бардыгын а тамга менен. Анткени бул сөздө басым уга түшүп атат. Эки ого тең басым түшпөгөндүктөн алар а болуп окуп калып атат. Одному. Человеку. Бул жерден болсо так ошондой эле эреже болот, бирок башка тамга. Е тамгасы басым түшпөгөндө и болуп окуп калат. Ошондуктан человеку экинчи еге басым түшүп аткандыктан ал таптак е болуп угулуп атат. Человеку деп. Ал эми биринчи ебиз и болуп атат. Человеку деп окуп атабыз. Одному человеку захотелось посмотреть на зверей. Ошол жаныбарларды көрүүнү каалады ошол адам, Ошону көргүсү келди. Захотелось бул каалады.
ошондо каалоо пайда болду. Посмотреть, көрүү. Он поймал на улице собачку. Он поймал. Ал кармап алды. Бул жерден көңүл бурбаңыздар, эки эл тамгасы кетип калыптыр, бир эле эл менен кетип атат. Он поймал. Ал кармап алды. На улице көчөдөн. Улица көчө. На предлог бул ошол кайда деген суроого жооп берип, на предлогу кетет. На улице көчөдөн. Собачку күчүктү. Собака деп биз жөн эле ит деп айтсак, собачка деп биз бир аз эркелетип айтканда собачка деп айтып коебуз. Ошондуктан күчүк деп которуп атам. Ит күчүк десеңиздер боло берет. Көчөдөн күчүктү кармады и принес ее в зверинец. Жана аны, ошо зверинец бул жапайы жаныбарларды кармоочу жай. Ошолорду кармап багуучу жай. Ошол жерге алып келди, принес, алып келди. Его пустили смотреть. Аны көргөнгө киргизишти, кое беришти. Пустить деген бул кое берүү, өткөзүү, киргизүү деген мааниде түшүндүрүп атат бул жерден. Аны көргөнгө киргизишти. А собачку, собачка деп окуп атам, ону анда байкап кетиңиздер. Күчүктү болсо взяли, алышты жана бросили, ташташты в клетку ко льву на съедение. Ко льву деп атабыз бияктан. К бул аны көздөй деген маанини билдирген предлог. Ко льву лев арстанга жегенге тамактанууга ошонун капасына в клетку в ичине, ошо капасынын ичине ташташты. Ошондо күчүктү арстандын жегенге таштап коюшту капасына. Собачка поджала хвост и прижилась в угол клетки. Собачка күчүк куйругун, хвост, поджала кыпчып, коркконунан кыпчып, и прижалась в угол клетки. Ошондо капасынын бурчуна кыпчылып коркконунан турду ошол жерде. Лев подошел. Лев арстан басып келди. Подошел к ней. Аны көздөй. К деген предлог дагы бир жолу айтып кетем. К предлог ага, аны көздөй. Каяка деген суроого, кайда көздөй. Аны көздөй басып келди. Подошел. И понюхал ее. Жана аны жыттады. Понюхал, нюхать, жытто. Собачка легла на спину. Күчүк аркасына белине жыгылып жатып калды. Подняла лапки, лапка деп биз буттарын айтып жатабыз. Буттарын өйдө көтөрүп, и стала махать хвостиком. Өзүнүн куйругун нары бери шыйпаңдатып деген мааниде, баягы арстанга кошомат кылып аткандагысы да. И стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой. Лев тронул дегенде арстан аны таманы менен тийип көрдү. Тронул, тийди. И перевернул. Перевернул деп бардык энин бардыгын и менен окуп атам. Перевернул деп. Анткени басым уга түшкөндүктөн бардыгы и болуп окулуп атат. И перевернул. Бул которду. Ошондо белинде жатканды курсагына которуп койду. Күчүктү. Собачка вскочила. Собачка вскочила. Күчүк секирип тура калды. Вскочила деген бул тез арада, тез убакта секирип тура калганды. Резко деген сөз да ошондо. И стала перед львом. Жана ошол арстандын маңдайында эки бутуна на задние лапки, арткы буттарына туруп калды. Ошондо секирип туруп, арткы бутуна туруп калды күчүк. Бул жерден эмнени айтып кетсем дагы бир сыра карайлык. Лев, арстан, бул жерде мужской род болуп кетип атат. Ошондуктан биз өткөн чакта баардыгы мужской род болуп, аягында үнсүз тамга тронул, перевернул деп айтып атабыз. Ал эми собачка женский роддогу сөз. Ошондуктан ал скочил деп эле койбой, артына үндүү тамга кошулуп, а тамга кошулуп атат. Скочила, стала деп айтып атабыз. Дагы кийинки сүйлөмдөрдөн көңүл бура берсеңиздер аны болот. Мисалы, бул кийинки сүйлөмдү карайлык. Лев, арстан, смотрел на собачку. Көрдүңүздөрбү? Смотрел. Смотрела эмес, смотрел. Анткени мужской роддо. Лев смотрел на собачку. Арстан күчүктү карады, карап жатты. Поворачивал голову.
Поворачивал. Бұл башын нары бері буруп жатты. Таң калып. Голову, башын. Со стороны на сторону деп айтып кеттік. Со стороны бұл бир тарапта. На сторону экинчи тарапка. И не трогал ее. Жана аны тийген жок. Нени айтып кетейин да бир жолу, бул сөздүн терс маанисин билдирет. И не трогал ее. Аны тийген жок. Когда хозяин бросил льву мясо, качандыр бир ошол ээси, арстандын ээси, хозяин деген ээсин билдирет. Ээси арстанга эт таштаганда, льву ошол убакта ыргытканда, лев оторвал кусок. Арстан ошол эттин бир бурчун жулуп, оторвал жулду, оторвал кусок и оставил собачке. Күчүккө калтырып койду. Оставил. Калтырды собачке. Собачка күчүк. Кимге калтырды? Күчүккө калтырды. Бул жерден дагы бросил, оторвал, оставил деп мужской роддо бардыгын колдонуп атабыз. Бул арстан жана ээси, хозяин мужской родго туура келип жатат. Вечером, кечки малда, вечером. Бул сөздү да байкаңыздар, вечером деп биринчи эге басым түшкөндүктөн е деп окуп атабыз. Ал эми кийинки эге басым түшпөгөндүктөн и болуп калат. Вечером. Когда лев лег спать, арстан уктаганга жатканда, лег өткөн жакта лег жатканда, уктаганга жатканда, собачка, күчүк, легла подле него. Күчүк анын жанына, него, анын жанына жатты, легла, жатты. И положила свою голову ему на лапу. Жана өзүнүн, свою, өзүнүн башын, голову, анын таманына койду. Ошондо күчүк арстан жанына жатып, өзүнүн башын арстандын бутуна таманына коюп алды. С тех пор деген сөз бул ошондон бери, ошол убактан бери деген сөз. Собачка, с тех порду да бир сара айтып кетейин, бул экөө чогуу бир колдонот да. Пор да өзүнчө колдонбой, тех деп колдонбой, с тех пор деп бир выражение болот бул. Собачка жила в одной клетке со львом. Ошондон бери күчүк арстан менен со львом. С деген бул с предлог, бул менен деген маанини билдирет. Ошол арстан менен бир капаста жашады ошондон бери күчүк. Лев не трогал ее. Арстан аны тийген жок, тийбечи. Ел корм. Корм деп биз жаныбарларга берилген тамакты корм дейбиз. Корм собаке, корм льву, корм кошке. Мышыкка, арстанга, башка бүт жаныбарларга тамак бергенде корм деп айтабыз, Ел корм, тамак жеген. Спал с ней вместе. Ан менен, ошондо күчүк менен, ан менен бирге уктаган. А иногда играл с ней. Иногда деген сөзүбүз кээде, кээ бир малда. Иногда играл с ней. Аны менен, с предлогду айтып кеттик, менен деген маанини билдирет, аны менен ойночу. Один раз барин. Один раз деген бул бир жолу. Один раз бирге колдонгондо, бир жолу. Барин деп биз кимди айтабыз? Бул баягы илгерки Орусияда барин деп баягы колунда бар адамдарды барин деп айтчу да. Ошол адамды айтып жатабыз. Азыр бир адам ошондо пришел в зверинец. Ошол жапай жаныбарларды багуучу жайга келди. И узнал свою собачку. Жана өзүнүн күчүгүн, свою собачку таанып калды. Знал деген билүү, ал эми у башында кошулган болсо, узнал болсо таанып калды деген сөз. Жана өзүнүн күчүгүн таанып калды. Он сказал, ал айтты, что собачка его собственная. Ал айтты, ал күчүк анын өзүнүкү экенин. Собственная деген бул өзүнө таандык, ошонуку экенин деген собственность. Ошого таандык бир нерсе. Собственная, ал күчүк ошого таандык өзүнүн күчүгү экенин. И попросил хозяина зверинца отдать ему. Жана ошол жаныбарлар багуучу жайдын ээсинен суранды, берсин деп. Попросил, суранды. Хозяина зверинца,
ошол зверинецтин, ошол жайдын ээсинин суранды ага берүүнү. Отдать ему. Отдать берүү, ему ага. Хозяин хотел отдать. Ээси аны бергиси келди. Хотел бул ошол кылгысы келген нерсени айтып жатабыз. Хотел отдать, бергиси келди. Но, бирок, как только стали звать собачку, ошол күчүктү чакыра баштаганда эле, ошол убакта эле, как только деген ошону баштаганда эле, сразу деген сөз да, ошондо ошол маалда эле стали звать, ошол күчүктү чакыра баштаганда эле, чтобы взять ее из клетки. Аны ошол капастан алып чыгуу үчүн чакыра баштаганда, взять ее, алуу үчүн ошол капастан. Лев ощетинился и зарычал. Лев, арстан, ощетинился бул, жүнү тик турду. Баягы жин деп баштады да, ощетинился деп, бул көбүнчө ушу жаныбарларга таандык айтат. Жини келип ырылдады, зарычал бул ырылдады. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Так ошентип арстан, лев жана күчүк целый год дегенди кантип айтабыз? Бул бир жыл бою, толугу менен бир жыл. Целый деген бул толук деген сөз, толугу менен бир жыл ошол бир капаста, в одной. Бир капастын ичинде, в предлог ичинде маанисин билдирип атат. Бир капастын ичинде жашашты, прожили. Муну мааниси менен сиздерге түшүндүрүп берип атам, сөзмө сөз которбой, ошондо ошентип арстан менен күчүк бир капастын ичинде бир жыл бою толугу менен жашашты. Бул аңгеменин дагы уландысы бар. Аны кийинки видеодон көрөбүз. Эгер жаккан болсо, лайк басып, өзүңүздөргө баягы колокольчикти басып, коңгуроңуңуздарды жана комментарийлерди таштаңыздар. Кандай аягы болот деп ойлойсуздар? Через год собачка заболела и сдохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел. Потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Но лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал 5 дней. На 6-й день лев умер. Андемесе которсок. Через год собачка заболела и сдохла. Деген сүйлөмгө көңүл буралык. Через год. Бир жыл өткөндөн кийин. Через деген бул бир нерсени кесип өтүү. Через год убакытка караганда, убакыт менен кошо колдонсо год, жылда. Ошол жыл бүткөндөн кийин, ошол жыл өткөндөн кийин деген мааниде. Бир жыл өткөндөн кийин күчүк заболела, ооруп калды. Жана издохла, жана жан берди, өлүп калды. Издохла деп биз жалгыз гана жаныбарларга карата айта алабыз. Адам баласына антип эч айта албайбыз. Бир жыл өткөн соң күчүк ооруп жана өлүп калды. Лев перестал есть. Арстан тамак жебей калды. Есть деген бул жегенди айтабыз, тамактанбай калды. Перестал бул токтотуп койду. Перестать, токтотуу. Тамактанганды токтотуп койду. Тамак жебей калды. А все нюхал. Все деген бул жерде кыскартылып айтып атат. Все время деген мааниде кечке улам эле жыттап жатты күчүктү. Все деген сөз бул жерде все деген негизи бардык же болбосо бүттү деген маанини билдирет. Бул жерден болсо баягы кыскартылып все время дегендин ордуна улам кайрадан жыттап атты. Лизал собачку. Лизал жалап жатты. Күчүктү жалап жатты. И трогал ее лапой.
жана өзүнүн таманы менен аны тийип атты. Тийип көрүп атты да, ошондо трогал, тийүү. Когда он понял, что она умерла, ал өлүп калганын түшүнгөндөн кийин, ошол түшүнгөн убакты, когда деген бул жай сүйлөмдө ошол убакытты билдирет. Ал күчүк өлүп калганын түшүнгөндөн кийин, он вдруг бир заматта, вдруг деген ошо бир заматта деген сөз, ал бир заматта секирип, спрыгнул деген бир катуу бийик секирип ийгенди айтат. Спрыгнул, секирип, ощетинился, жүнү тик туруп, стал хлестать себя. Хлестать деген бул кандай айтсак, бул деген жана камчы менен чапканда учу жумшак катуу тиет го, ошону хлестать деп айтат, катуу чапканды айтат ошол маанинде. Стал хлестать себя хвостом по бокам. Ал өзүн себя, өзүн куйругу менен ошо белин чапкылап эки жака, ошондо нары бери куйругу менен өзүнүн белдерин катуу чапкылады деген мааниде айтылып атат. Бросился на стену, дуалды көздөй чуркап, бросился деген, бросить деген бул таштоо деген сөз. Ал эми броситься деген өзүн дуалды көздөй таштады деген сөз. На стену клетки, ошо капасынын дуалына өзүн таштап секирип, и стал грызть засовы и пол. Пол менен баягы капасты беките турган нерсе засов деп айтат. Илебиз го, үйдү вороталарда, дарбазаны иле турган жер бар го, ошону засов дейбиз. Пол менен ошол жерде беките турган нерсенин бардыгын грызть. Грызтьти кандай түшүнөбүз? Бул кемирүү. Ал ошол беките турган жерин, полду, бүт бардыгын кемирип баштады. Ошону түшүнүңүздөр. Ал түшүнгөндөн кийин, ал өлүп калгандан кийин так секирип, дуалга өзүн таштап, куйругу менен чапкылап өзүнүн белине, ошол бүт жердин бардыгын кемирип баштады деген мааниде. Целый день, целыйды буга чейин айтып кеткем, толугу менен бир күн бою, бир күн толугу менен он бился. Бил деген бул уруу, бирөөнү согуп уруу. Ал эми бился деген өзүн дуалдан дуалга чабын өзүн таштаганын бился деп айтабыз. Жана бросился, бился деген ся мүчөсү өзүнө катары кылган кыймыл аракетти билдирет. Он бился, метался деген өзүнүн ордун таба албай эки жака урунганды метался дейт. Ошо бился, метался деген экөө синонимдер катары кетет. В клетке. Ошо капасынын ичинде өзү ошентип орун таба албай ары бери жулунуп и ревел, өкүрдү, Ошондо бир күн бою ал ушинтип капастан өзүнүн ордун таба албай урунуп өкүрдү. Потом лег подле мертвой собачки и затих. Потом, андан кийин, ошол убакыт өткөндөн кийин, өлүп калган күчүктүн жанына жатып, лег, жатты. Подле мертвой собачки, мертвой, өлүп калган, өлүк. Күчүктүн жанына жатып, собачки, и затих, жана тынчып калды. Хозяин хотел унести мертвую собачку. Ээси өлүп калган күчүктү алып кеткиси келди. Хотел унести, экөө биригип, алып кеткиси келди деген мааниде айтылат. Анткени унес, унести деген сөз алып кетүү, хотел каалады, алып кеткиси келди өлүп калган күчүктү. Но лев, бирок арстан, никого, эч кимди не подпускал к ней. Ага кое берген жок. Подпускал, жакындаткан жок. Подпускать, жакындатуу, кое берүү. Ал эми не биякта бөлүкчөсү менен кошо бул кое берген жок. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку. Ээси арстан өзүнүн кайгысын унутаарын ойлонду. Башка күчүк салсам деп, если эгерде ага дать другую собачку. Эгерде ага башка күчүктү бергенде, другую башка. Лев забудет свое горе. Арстан өзүнүн кайгысын, горе, кайгысын унутат деп ойлоду ээси. И пустил к нему в клетку живую собачку. Жана анын капасына башка тирүү, живую собачку, тирүү күчүктү кое берди. Пустил, киргизди, кое берди. Но лев тотчас разорвал ее на куски. Бирок арстан
тотчас деген ошол заматта, ошол эле кезде, эч бир токтобой эле киргизер замат разорвал ее на куски. Аны бөлүп салды. Аны жулуп бөлүп салды. Разорвал деген бул тиши менен бөлүп салды. Же бир нерсени айырып салганда айтабыз. Бул жерден күчүккө караштуу айтылып жаткандыктан аны өлтүрүп койду деген мааниде айтат. Кусок, куски деген бул бөлүкчөлөр. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку. Андан кийин, потом андан өткөндөн кийин, он обнял, кучактады, своими лапами, өзүнүн буттары менен күчүктү, өлүп калган күчүктү, мертвую собачку, өлүк күчүктү кучактады. И так лежал 5 дней. И так, жана ошентип 5 дней, 5 күн жатты. Күчүктү кучактап алып ошон 5 күн бою жаттыр. На 6-й день лев умер. На 6-чы күндө, 6-й день, 6-чы күндө арстан да өлүп калды, жан берди. Бул аңгеме өтө кызыктуу, мага аябай жагат. Бул жерде ушу жаныбарлардын эки такыр башка виддеги, эки башка түрдөгү жаныбарлар ушунча дос болгонун, бири-бирисиз жашай албаганын көрсөттү. Ушундай достчулук жаныбарларда дагы болоор экенин көрсөтүлгөн. Эгерге сиздерге дагы мага жаккандай жакса, лайк басып, комментарийлериңиздерди таштаңыздар. Комментарийлериңиздерге мен да жооп беремин.